Азыр мисал үчүн аябай кымбат болуп кетти электр энергия. Элибиз жай көп электр энергия колдонбойт. Анан бир нерсе болсо эле Министерство энергетика айтып атат. Өзү Талай Имраев 30 миллион долларлык кылмыш иши менен ага кылмыш иши козголгон болчу. Бирок Акылбек Жапаровдун күйөө баласы деп айтып калышат. Ширшовдун командасындагы жигит биз билебиз. Анан 20 миллионго түшүрдү. Ошону төлөбөстөн же камалбастан азыр министр болуп Садыр Жапаровдун жанында жүрөт да. Бул теңсиздик, калыстык эмес, бул өтө жаман нерсе болуп атат да. Ошон үчүн ошол министр Талайбек Ибраев айтып атат. Мисалы үчүн Өзбекстанда электр энергиянын баасы өтө кымбат деп. Кечиресиңер, Өзбекстанда электр энергиясы да кымбатыраак, бирок аларда альтернативный топливо бар да. Аларда газ бар. Элдин баары газ менен отопленияны иштетишет. Аларда көмүр бар өтө арзан. А бизде көмүрүң да өтө кымбат. Газың да өтө кымбат. Анан электр энергияны өзүбүз чыгарып, элге арзан бериш керек эле да. Аны үчүн эмне кылыш керек? Аны үчүн майнинг фермерлерди жок кылыш керек. Акылбек Жапаров башында турат деп чыкты го жаңылыктардачы. Эми Акылбек Жапаров курултайда айтсам капа болду. Ал киши чынын деле канча президент менен иштебесин, ал мындай бардык жерден кургак чегип кетет да.